Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар кандай? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Кече күнү биз сиздер менен бүтүн бөлүк байланыштагы аналогияны өткөнбүз. Ал боюнча сиздерге үй тапшырма бергем. Мен ишенип жатамын, сиздер үй тапшырманы так аткардыңыздар деп. Андай эмесе сиздер туура аткардыңыздарбы же туура эмес болуп калыптырбы текшеребиз. Бул жакта сиздерге ара тиш деген үлгү жүктү жазып бергенмин. Ошондо бизде ара тиштин үлгүсү ара болуп жаткандыктан бул ара кандайдыр бир бүтүндүк болуп жатат да. Андан кийин тиш. Билесиздер, аранын тиштери бар, эгерде аранын тиштери жок болсо, биз отун аралай албай калмакпыз дегендей. Ошондуктан демек тиш аранын бир конкреттүү бөлүгү болуп жатат. Анда эмесе кийинки варианттарын окуп көрсөк, пенал, калем дейт. Ийне, уч, балта, сап жана бак, шак дейт. Мында карасаңыздар, пенал деген билебиз, биз көбүнчө калемдерди, калем саптарды, өчүргүч жана башкаларды сала турчу кичинекей бир китеп кабыз десек болот. Демек, бул пеналдын бир бүтүндүк катары алып туруп, бирок калем анын бир бөлүгү деп эсептей албайбыз. Анткени эгерде бул жакта пенал, бирок калемдин ордуна же материал, же замочка, ушундай жана башка сөздөрү болсо, пеналдын жасалышындагы бөлүгү болсо, анда туура келмек. Бирок биз пеналдын ичине калемди салабыз, калемден башка калем сапты салабыз, же болбосо өчүргүчтү салабыз. Демек, бул калем пеналдын бөлүгү эмес экен. Демек, А вариантыбыз туура эмес. Андан кийин ийне, уч дейт.Ийнени билесиздер, баарыңыздар биз кийимдерибизди же болбосо башка бир нерселерди тигүүчү нерсе. Ал эми уч болсо, бул ошоийненин, бул ийне болсо, ошонунийненин учу болуп жатат да бул жакта. Демек, бизге азырынча биз ийне учту туура дей турабыз. Анткениийненин бир бөлүгү бул учу, башы учу деген сыяктуу. Андан кийин балта, сап дейт. Сиздер билесиздер, балта кандай экенин. Эгерде мисалы үчүн балта башы болуп жатат дагы, бирок анын кармай турчу жери сап болот эмеспи? Сапты биз жыгачтан же темирден жасап коебуз да. Демек, бул дагы балтанын сап бир бөлүгү деп белгилей турабыз, бул дагы туура деп. Андан кийин бак, шак дейт. Бак, шак бул бактын кандайдыр бир бөлүгү деп айта албайбыз. Бак бүтүндүк, бирок шак анын бөлүгү эмес. Демек, бул жакта туура эмес болуп калды. Эми карап көрүңүздөр, бизде эки туура эмес жооп, ал эми эки туура жооп келип чыкты. Эми биз бул жактан салыштырабыз. Ара бул бир нерсе болуп атат, андан кийин ийне болуп атат, анан балта болуп жатат. Карасаңыздар, мисалы үчүн тиши жок араны биз элестете албайбыз, анткени отунду аралай албай калабыз дедик. Бул жакта балта, сап болуп атат. Балтаны дагы биз сабы жок, отунду жара албайбыз деп айтсак деле болот, бирок эгерде сабы жок болсо деле, мисалы үчүн балта баары бир нерсени кесе алат дегендей да. Демек, ошондуктан бул туура эмес болуп жатат. Ал эмиийненин учу эгерде жок боло турган болсо, анда биз эч нерсени тиге албай калмакпыз. Демек, биздин туура жообубуз катары Б варианты эсептелди. Себебин билдиңиздер, мисалы үчүн эң керектүү аранын конкреттүү бөлүгү катары тиши болуп жатат. Мисалы үчүн аранын деле эки жагында сабы бар, же болбосо бир колдуу ара бар, анын дагы бир сабы бар эмеспи? Демек, биз бул жактан мындай майда бөлүкчөсүн эмес, конкреттүү бир бөлүкчөсүн табышыбыз керек болчу. Ошондуктан сап дагы бул балтанын бир майда бөлүкчөсү болуп эсептелинди дагы, ийненин конкреттүү бөлүгү катары учу эсептелинди. Ошондуктан Б варианты туура экен. Мен ойлоп жатам, сиздер дагы жанагы 3 кадамдан турган ыкманы колдонуп, байланыштыруучу сүйлөм түзүп, андан кийин текшерип көрүп, туура жообун таптыңыздар деп, бирок мен сиздер менен бүтүн бөлүк байланышын эсиңиздерге түшүрүү максатында гана бир бөлүк бүтүндүктүн бөлүгүн кандайча табыш керек экендигин
жана конкреттүү бөлүгүн анан майда бөлүгү бар экенин дагы эсиңиздерге түшүрүү үчүн ушундай жол менен бул үлгү жуптун жолун таптым. Достор, анда эмесе бүгүнкү биздин жаңы темабыз эне тилинде окуу жана түшүнүү. Өзүңүздөр билесиздер, жалпы республикалык тестирлөөдө эки текст келет сиздерге. Биринчиси бул көз карандысыз текст, тагыраак айтканда бул чоң жана ага өзүнчө гана суроолор берилет. Ал эми экинчи текст болсо эки бөлүктөн турган эки тексттен келет. Ал эки тексттин үзүндүү боюнча келет дагы. Ал экөөнө чогуу биргеликте эки текстке тең байланыштуу бир суроолор берилет. Биз ал суроолорго так жооп берүү үчүн азыртадан көп илимий техникалык тексттерди окуп даярданышыбыз керекпиз. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир аябай жакшы текстти окуп, талкуулап, суроолоруна так жооп берүүгө аракет жасайбыз. Бирок мен ага чейин сиздерге текстти ылдам окуунун жолдору боюнча дагы бир ыкмалар бар да, ошол ыкмалар боюнча сиздерге маалымат бергим келип турат. Анда эмесе, достор, өзүңүздөрдүн иш дептерлериңиздер бар, ал жакка жазып алсаңыздар, сиздер үчүн абдан пайдалуу, керектүү маалыматтар болот деген ишеничтемин жана жалпы республикалык тестирлөөдө эң жакшы балл алууңуздарга дагы жардам берүүчү кеңештерди айта кетемин. Анда эмесе жазып алыңыздар. Текстти ылдам окуу жолдору. Биз азыр сиздер менен текстти ылдам окуунун бир нече жолдорун карап өтөбүз. Анда эмесе кеттик. Жалпы республикалык тестирлөөдө текст окуунун ылдамдыгына сөзсүз түрдө каралып, басым жасап, ага өзүнчө балл бербейт. Бирок ошентсе дагы сиздер жалпы республикалык тестирлөө учурунда бат тез окууңуздар шарт. Ал өзүңүздөр үчүн гана керектүү. Демек, тест тапшыруудагы текстти ылдам, мен кечээ дагы айта кеткем сиздерге, бир мүнөтүнө 200-250 сөз окусаңыздар, бул сиздерге плюс болот. Анткени бат окуп жана аны тез эле окуп коюп эле, бүттү, мен тез окуп койдум деп өзүңүздөргө ыраазы болбошуңуздар керек. Сөзсүз түрдө бат окуш да керек, кошумча ошол окуганыңыздарды түшүнүшүңүздөр керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Чындыгында тез окууга тоскоол болгон саналуу гана себептер бар. Ал себептерден арылуу үчүн эмне кылыш керек? Бул биринчи жазып алыңыздар. Текстти үн чыгарып окуу. Текстти үн чыгарып окуу. Көбүнчө балдар, балким сиздердин араңыздарда деле бардыр, көп адамдар ойлойт, эгерде мен текстти үн чыгарып окусам же тилимди кыймылдатып окутсам, бат түшүнөмүн, аябай мага түшүнүктүү болот деп ойлошот. Бирок тескерисинче ал туура эмес. Анткени сиздер тилиңиздерди кыймылга келтирип, үнүңүздөрдү чыгарып окусаңыздар, сиздердин энергияңар көбүнчө кетип, жана түшүнүүгө тилиңиздин кыймылы алаксыз кылат. Андыктан көз менен, мээ менен окуу зарыл экен. Көз менен жана мээ менен. Башкача айтканда текстти окуу эмес, текстти карап гана, жөн гана түшүнүү керек. Бул биринчи ошо тоскоолдук кылган болду. Ал эми үн чыгарып окуудан арылуу үчүн кандай ыкмаларды биз колдонсок, ошо үн чыгарбай окууга биз аракет кылабыз дегенде, бул тилди тиштеп алып окуу дейт. Эмне үчүн? Анткени тишибизди кыймылдатпаш үчүн, кечиресиздер, тилибизди. Андан кийин тилди башка бир текст менен алек кылып коюу, андан кийин 2-3 сөздү бир карап окуу жана башкалар. Ал эми биз экинчисине өтсөк, бул ар бир сөздү бирден карап окуу тоскоолдугу. Ар бир сөздү бирден карап окуу.
балдар сиздер билесиздер, эгерде биз китепти алып биринчи класска жаңы барып жаткан окуучулардай болуп текстти окуп жатсак, мисалы үчүн мен бүгүн келдим десек, мен анан бүгүн келдим деп жай окубашыбыз керекпиз. Мен бүгүн келдим деген сүйлөмдө 3 сөз турат. Ошол 3 сөздү бир учурда көзүңүздөр менен кароого аракет кылышыңыздар керек. Бирок ал мүмкүн эмес деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок ал сөзсүз түрдө ишке ашат. Эмнеге? Анткени сиздердин көзүңүздөрдүн дагы мындай көрүүсү аянты, мындайча айтканда, кеңейип, ошол 2-3 сөздү бир карап окууга дагы жетише аласыздар. Анда 3-чү тоскоолдукту жазсак, менин башка ойлор менен алек болуусу. Менин бул жакта менин башка нерселер менен алек болуусу. Мындай менен айтып жатат, биз көбүнчө текстти окуп жатып, мисалы үчүн досторубуз эмне кылып жатат, же апам эмне кылып жатат, же апам эмне тамак жасап атты болду экен, мен эртең сабактарга кандай барып, кандай жооп берем, же болбосо жалпы республикалык тестирлөөдө кандай балл алат болду экенмин деп мээбизди текстти окуп жатканда ар кайсы суроолорго ойлондуруп, ал суроолорго жооп издеп, ушинтип мээбизди кыйнай берсек, анда биз окуп жаткан текст сөзсүз түрдө алаксы болгондуктан мээбизге кирбейт. Bundan арылуу сөзсүз түрдө керек, анткени көп алаксыбай болгон мээңиздердин бардыгын ошол бир гана текстке бөлүп, ал текстте эмне ойдо айтылып жатат деп, мындай болгон сезимдериңиздердин бардыгын текстке көңүлүңүздөрдү буруп окусаңыздар, мээңиздер алаксы болбой жакшы түшүнөсүздөр деген кеңешти беремин. Андан кийинки дагы бир толкундануу менен окуу деп жазып коюңуздар. Толкундануу менен окуу. Эми ар бир эле адамдын, мисалы үчүн, бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестирлөөгө киргенде сөзсүз түрдө толкунданат. Бул мыйзам көрүнүшү. Бирок сиздер толкунданбаңыздар. Эгерде толкунданып жатсаңыздар, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдү жоготуп, окуп жаткан тексттериңиздерди түшүнбөй, бир 2-3 сүйлөм окугандан кийин, мен эмнени окуп атам деп кайра башына барып окуй бересиздер. Бул өзүңүздөрдү мындай алаксы кылып толкундануунун аябай жаман жолдору бар. Бул текст адамдын мээсин сынап жаткандыктан ички сезимдерди аралаштыруу бул пайдасыз. Мындайча айтканда, мээге эркиндик берүү керек. Аны ар түрдүү терс ойлордон, эмоциялардан алыс кылсаңыздар гана сиздер жакшы текстти окуп, түшүнүп, суроолорго дагы так жооп бере аласыздар. Сиздерге мен эмне үчүн бул тоскоолдуктарды айтып жатам? Анткени текстти бат окуп, анын суроолоруна кылдаттык менен мамиле кылып, түшүнүп, анан жооп беришиңиздер керек. Ошондуктан бул тоскоолдуктардын, бул жака 4 тоскоолдукту жазып бердим сиздерге. Ушул 4 тоскоолдуктан гана айрылсаңыздар деле жардамын тиет. Мындан башка дагы көптөгөн тоскоолдуктар болушу мүмкүн, бирок эң негизгилери ушулар. Жазып алыңыздар. Андан кийин окуу ылдамдыгын өстүрүү үчүн төмөндөгүдөй дагы көптөгөн кеңештерди беребиз. Бул мен окуп кетейин. Биринчиси, азыр атайын окуу үчүн тандаган бир китепти алыңыз. Кандайдыр бир ал жакта диалог болбош керек. Тагыраак айтканда, ал жакта жалаң гана кара сөздөн турган текст болуш керек да. Ал үчүн сиз көркөм чыгармаларды деле алсаңыз болот, же болбосо башка бир газета, журналдардан деле окусаңыз болот. Бирок көбүнчө мындай китеп деле алыңыз. Бир сапта мындай болжолдуу түрдө 8 же 10 сөз болсо, бул аябай жакшы болот дагы. Анан сиз мындай кылышыңыз керек.
телефонуңузду аласыз дагы убакытка коесуз. Убакытка коюп туруп китеп бетин ачасыз дагы окуп кете бересиз. 5 мүнөттүк убакытка коюп коесуз. 1 мүнөт эмес, 5 мүнөт. 5 мүнөттө сиз окуп кете бересиз дагы. Анан 5 мүнөт бүткөндөн кийин бүттү өчүрүп коесуз убакытты. Анан сиз санашыңыз керек. Мен 1 бетти окудум. Бул 2 бетти, 3 бетти деп ушинтип бетти эле эсептейсиз. Сөзүн эсептебейсиз. Ошондо бетти эсептегенде сиз балким 5 бет окудуңуз деп эсептейлик. Анан кайра эле кайра окуган беттерди окубашыңыз керек. Жаңы окуй элек текстти ачасыз дагы. Ошол эле 5 мүнөткө коесуз дагы окуп кете бересиз. Бирок балким сиз биринчисинде 5 бет окусаңыз, андан ары 7 же 10 ушундай улантып кете берет. Же болбосо дагы бир жолу биринчисинде 5 мүнөткө коюп туруп 5 бет окудуңуз, ал эми ошол эле 5 бетти, ошону эмес, кийинкичи, бирок ошол эле 5 бетти балким сиз 4 мүнөттө окуп коесуз. Андан кийин ары карай окуп кете бергенде ошол эле 5 бетти сиз 3 мүнөттө окуй аласыз да. Демек сиз акырында эң биринчи 5 мүнөттө окуганчалык бетти сиз 2 мүнөттө окуп жетишсеңиз, анда сиз жалпы республикалык тестирлөөдө оңой эле текстти бат окуп жана түшүнө аласыз деген ишеничте боломун. Бирок башында сиз бул көнүгүүлөрдү жаңы угуп жатасыз. Башында эле бат-баттан окуганга көнүп аласыз дагы, бирок мен бат окугандын эмне кереги бар? Мен муну түшүнбөй жатпаймынбы деген суроо келиши мүмкүн. Бирок сиз ал суроого эч кайгырбаңыз. Эң биринчиден сиз этап менен өтсөңүз аябай жакшы болот. Биринчи ошо бат окууга көнүп алыңыз дагы, андан кийин уже түшүнүүгө аракет кылып баштайсыз. Мен сиздерге бүгүнкү бере турчу кеңештерим ушулар болду. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик. Балдар, баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү окуу жана түшүнүүгө бурмакчымын. Алдыда биз сиздер менен аябай кызыктуу, өтө өзүбүзгө керектүү маалыматты ала алабыз деп ойлоймун. Анткени биз жашоодо ар кандай мындай кырсыктар болуп кетет, же болбосо мындай күтүүсүз жерден дагы биз ойлогондой нерселер болуп кетет. Жаратылыш курулушу боюнча азыр текст окуйбуз. Анда эмесе кеттик. Сиздерге болушунча жай, түшүнүктүү окуп бергенге аракет жасаймын. Анткени сиздер дагы түшүнүп, суроолорго дагы бир окуганда эле жооп берүүгө аракет кылганыңыздар үчүн. Анда эмесе кеттик. Япониядагы катуу жер титирөө менен коштолгон цунами соңку күндөрү көпчүлүктүн көңүл борборунда болуп келет. Албетте, табигый кырсык жараткандын жазмышы го. Бирок мындай башка түшкөн кырсыктын алдын алууга, курмандыктардын жана чыгымдардын санын бир кыйла азайтууга болор беле деген суроо туулат. Мына ошол суроого жооп табуу үчүн айрым маалыматтарга таянып, бул табигый кырсыктын келип чыгышын дагы тереңден түшүнүүгө аракет кылабыз. Жер бир нече катмардан турат. Тышкы катмар, үстүңкү мантия, тышкы ядро, ички ядро. Жердин кыртышы катуу катмарынын үстүңкү бөлүгү. Ал бири-биринин үстүнө төшөлүп, жылышып турган ар кандай чоңдуктагы литосфералык плиталарга бөлүнөт. Алардын кыймылдары плиталардын тектоникасынан көз каранды. Жер титирөө жердин терең катмарындагы массалардын, тагыраак айтканда плиталардын өз ара кыймылынан улам пайда болгон термелүү. Ал эми анын пайда кылган толкундары сейсмикалык толкундар деп аталат. Жер алдындагы толкундардын тараган борборун фокус же гипоцентр деп аташат. Ал эми ал толкундардын фокустун жогору жагындагы, башкача айтканда жер бетине тик келип тийгендеги точканы очок деп атайт. Жердин төмөнкү катмары калың катмарды түзгөн бир тектүү зат эмес, тескерисинче бөлүк-бөлүктөрдөн туруп бири-биринин үстүнө төшөлгөн химиялык курамы ар башка болгон катуу катмарлардан турат.
Бул бөлүктөрдүн көлөмү да ар башка. Мисалы, узундугу бир нече миң чакырым, бийиктиги болсо 15 чакырымдан 200 чакырымга чейин болот. Мына ошол бөлүктөр катмарлар гравитациянын жердин өз огунда айлануусунан жана башка себептерден улам өз ара жылышып, сүрүлүп турат да, мындан улам пайда болгон энергия ал жердеги чыңалууну пайда кылат. Ал чыңалуу энергиясы улам артып отуруп, жетер жерине жеткенде тоо тектеринин сынып бөлүнүшүнө алып келет. Мында тоо тектеринин потенциалдык энергиясы кинетикалык энергияга айланат да, сейсмикалык толкун түрүндө бардык багытты көздөй тарайт. Жогору карай багытталган толкун жердин эң жогорку катмарына жеткенде жер алдынан келген сокку катары сезилет да, ал жерде силкинүүнү пайда кылат. Ушул эле процесс суу астында да болуп турат. Жер шарынын болжол менен 29,2% кургактык, башкача айтканда тоо таш, тала түздөр. Ал эми 70,8% деңиз суулары ээлегендиктен жер титирөөлөрдүн көбү суу аймактарга туура келиши мыйзам ченемдүү. Мына ошол деңиз океандардын алдында болгон силкинүүлөр сууда зор масштабтагы толкундарды пайда кылат да, натыйжада кыйраткыч күчкө ээ болгон цунамилер жаралат. Цунами бул япон тилинен которгондо жээктеги толкун. Бул кубулуш негизинен жер титирөөлөрдөн улам келип чыгат. Бирок бардык эле термелүү чоң толкундуу, башкача айтканда цунамини пайда кылбайт. Күчтүү толкундарды магнитудасы 7 балдан жогорку көрсөткүчтөгү жер титирөөлөр жаралат. Цунамиге биринчи жолу 1586 жылы Перуда Хосе де Акоста аныктама берген. Ал жерде болгон цунами бийиктиги 20 метрге жетип, жээктен 10 чакырым аралыкка чейин барган. Мына ушундай бул текст балдар Шокун журналынын Сырдуу дүйнө деген бөлүмүнөн алыныптыр, 2001 жылы чыккан. Сиздерге ушундай жалпы республикалык тестирлөөдө ар тараптан, бир багытта эмес, ар тараптан ушундай тексттер келет. Бул тексттер сизге түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Андай эмесе суроолоруна өтсөк. Биринчи суроо: тексттеги маалыматка ылайык жер титирөөнүн пайда болушуна эмне себеп дейт? Балдар, сиздер билесиздер, суроону окугандан кийин эле мен бул суроого жооп берүү үчүн мен кайрадан текстти окуп чыгайын дебейбиз. Сөзсүз түрдө 4 вариантын тең окуп көрүп, анализ жүргүзүп, эгерде биз 4 вариантты окуганда туура жоопту билбей калсак, анда биз кайрадан текстти окуп чыгууга аргасыз болобуз. Демек, мындай кайра текстти башынан аягына чейин окуп чыкпаш үчүн сиздер текстти кунт коюп, эч жака алакысы болбой, толкунданбай окусаңыздар, анда демек сиздер бир окуганда эле түшүнүп кала аласыздар. Анда эмесе варианттарын окуп көрөлүк. Тексттеги маалыматка ылайык жер титирөөнүн пайда болушуна эмне себеп экен? Цунами деген туура келбей калат балдар. Анткени жер титирөөдөн кийин гана цунами пайда болот деп жатат. Демек, жер титирөөнүн пайда болушуна цунами себепкер эмес экен. Демек, А варианты туура эмес. Андан кийин гравитация дейт. Мында азыр биз буну азырынча жок дебей туралык, ката деп эсептебей туралык, азырынча туура. Бирок биз Б варианты туурараак окшойт деп гана белгилеп койбостон, Б жана Г алдыңкы варианттарды дагы карап көрөлүк.
В варианты гипоцентр дейт. Жок, бул анткени боло албайт. Демек, В вариантыдагы туура эмес экен. Бул гипоцентрдагы жер титирөөнүн пайда болушуна себепкер эмес. Андан кийин Г варианты деңиз сууларынын көптүгү дейт. Бул деңиз сууларынын көптүгү дагы эч кандай жер титирөөнүн пайда болушуна себепкер боло албайт. Анткени тескерисинче бул суулардын көп болгону жакшы деген мен ойдомун. Себеби жер титиреп жатканда көбүнчө жер титирөөлөр, мисалы үчүн биздин Кыргызстандын эле Ысык көлүн ала турган болсок, Ысык көлдө жер титирегенде мындай элдерге көп билинбейт. Себеби ал жер титирөө көлдүн, Ысык көлдүн түбү менен өтүп кетет деген. Демек, деңиз сууларынын көптүгү тескерисинче жер титирөөнүн пайда болушуна себеп эмес, дагы жакшы болмок болчу. Демек, Г варианты дагы туура эмес болду. Биз азырынча 3А, В, Г варианттарын туура эмес дедик, бирок Б варианты туура окшойт дедик. Демек, гравитация деген сөз катышкан текстке барып, ошону тактоо үчүн тексттин именно гравитация деген сөз жазылган жерин окуп, түшүнүп көрөлүк. Анда эмесе кеттик. Бул жерде жок экен. Бат-баттан карайбыз, балдар. Бул жерде дагы көрүнбөйт, гипоцентр деп турат. Жер алдындагы толкундардын тараган борборун фокус же гипоцентр деп аташат дейт. Демек, бул дагы жер титирөөнүн пайда болушуна себепкер эмес экен. Бул биздин В вариантыбыз болчу. Азыр мынакей 35-нчи сап болуп жатат, 1000 чакырым деп. Бул 35, 36, 37. Мынакей 37-нчи сапта гравитация деген сөз жазылып турат. Демек, ушул сөз катышкан сүйлөмдү гана биз сиздер менен окуп, сурообузга жооп издеп көрөлүк. Мына ошол бөлүктөр, катмарлар гравитациянын жердин өз огунда айлануусунан жана башка себептерден улам өз ара жылышып сүрүлүп турат да, мындан улам пайда болгон энергия ал жердеги чыңалууну пайда кылат дейт. Демек, биз түшүндүк Б варианты туура экен деп. Анткени жер титирөөнүн пайда болушуна гравитация себепкер боло алат экен. Анда белгилеп алыңыздар, Б варианты туура. Анда экинчи суроого өтөлүк. Экинчи суроо. Текст боюнча төмөндөгү айтымдардын кайсынысы ката дейт. Демек, биз текстте бул жакта 4 сүйлөм бар экен. Ал 4 сүйлөмдүн бирөөсү гана ошо текстте айтылган сүйлөм болот дагы, калгандары ката болот экен. Демек, биз туура сүйлөмдү табууга аракет кылалык. Анда кеттик. А варианты. Цунами жер титирөөдөн улам келип чыгат дейт. Цунами жер титирөөдөн улам келип чыгат. Бул туурараак болуп жатат, анткени жер титирегенден кийин цунами келип чыгып атпайбы? Демек, А вариантын азырынча туура дей туралык. Б варианты. Жогору карай багытталган толкун жер титирөөнү пайда кылат дейт. Бул Б варианты дагы туура болуп жатат. Азырынча кое туралык. Б варианты. Деңиз алдындагы ар бир силкинүү цунами жаратат дейт. Ар бир силкинүү цунами жаратпайт, балдар, анткени биз окудук. 7 балга чейинки болгон жердин астындагы жер титирөөлөр гана цунамини пайда кылат деп, андан ылдыйкы балдагылар цунамини пайда кылбайт экен. Демек, В вариантыбыз бизде туура эмес экен. Анда Г вариантын өтсөк, табигый кырсыктар тагдырга байланыштуу дейт. Мында кандай ойдосуздар, балдар? Мисалы үчүн, табигый кырсык жана тексттин башында гана автор айтып жатат, бир гана жараткандын колунда депчи. Демек, биздин тагдырыбыз дагы жараткандын колунда, табигый кырсык да жараткандын колунда, бирок экөөнүн эч бир байланышы жок.
демек биздин тагдырыбыз табигый кырсыкка байланыштуу эмес деп биз туура эле так эле жок деп айта алат экенбиз. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес болуп чыкты. Эми цунами жер титирөөдөн улам келип чыгат дейт. Анан Б варианты жогору карай багытталган толкун жер титирөө пайда кылат дейт. Демек биз Б вариантына токтолсок, жогору карай багытталган толкун жер титирөө пайда кылат. Бул жакта ката сүйлөм болуп жатат, анткени жер титирөө пайда кылат деген туура эмес. Жер титирөөнү пайда кылат десек, анда туура болмок. Көрдүңүздөрбү балдар, бул жакта тексттеги эле сүйлөм деп айтылганы менен бирок бир мүчө кошулбай калыптыр. Ошондуктан сиздер катасын дагы издөөгө, бул текстте эле жок сүйлөм экени деп эле белгилеп койбостон, демек катасын дагы карасаңыздар, анда туура жоопту табууга аракет кылат экенсиздер. Демек А варианты бизде туура экен. Анткени цунами жер титирөөдөн улам келип чыгып жатат. Анткени жер титиреп, өзүңүздөр уктуңуздар. Анан жер титирөөлөр көбүнчө деңиздердин, суулардын түбүндө болуп, анан 7 балдан жогорку жер титирөө болуп өтсө, толкун аркылуу цунами пайда болот экен деп. Демек биздин экинчи сурообуздун туура жообу болуп А варианты эсептелинди. Белгилеп алыңыздар, А варианты деп. Сиздерге жеңил жана түшүнүктүү болуп жатат деген ойдомун. Чарчабастан болушунча аракет кылып, туура жоопторду табууга аракет кылыңыздар. Бир тараптан эле жоопторду таппастан, ар тараптуу ойлонуп, өзүңүздөрдүн ой жүгүртүүңүздөрдү иштетип, тагыраак айтканда, туура жоопту табууга аракет жасаңыздар. Андай эмесе, үчүнчү суроого өтсөк. Автор жер титирөөнүн келип агышын түшүндүрүп берүү менен кандай максатты көздөп жатат дейт. Автор жер титирөөнүн келип чыгышын түшүндүрүп берүү менен кандай максатты көздөп жатат. Мында А варианты бул кырсыктын алдын алуу мүмкүнчүлүгүнөн пайда болуу дейт. Б варианты курмандык чыгымдардын санын азайтуу мүмкүн экендигин айгинелейт. Жер катмарынын татаал түзүлүштүү болгондугун көрсөтөт. К варианты цунами Японияга гана таандык бир кубулуш болгонун көрсөтөт дейт. Мында балдар, автор жер титирөөнүн келип чыгышын түшүндүрүп берүү менен кандай максатты көздөп жатты эле? Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Биз бул автордун өзүңүздөр текстти окуганда эле башында эле айтып берген, мисалы үчүн негизи эле бул жашоодо ар кандай кырсыктар болуп турат, ал кырсык бир гана жараткандын алдында деп, бирок биз сөзсүз түрдө анын жообун табалы, кантип азайтсак болот деп биз сөзсүз түрдө табабыз деген ойду айткан эмес. Анда азыр ар бир вариантка токтолуп, жыйынтык чыгарып көрсөк. Анда Г вариантынан баштасак. Цунами Японияга гана таандык бир кубулуш болгонун көрсөтөт дейт. Автор ушуну көрсөтүп атат дейт. Бул туура эмес жооп болуп калат, анткени цунами бир гана Япония мамлекетинде эмес, көптөгөн мамлекеттерде болуп жатат. Демек Г вариантын биз өзүбүзгө ишеничтүү түрдө туура эмес деп айтсак болот экен. Анда В вариантына өтсөк, жер катмарынын татаал түзүлүштүү болгондугун көрсөтөт дейт. Мында жер катмарынын татаал түзүлүшү болгондугун көрсөттү автор, бирок анын жер катмарынын татаал түзүлүшүнүн себебинен жер титирөө келип чыгат деп бизге түшүндүрүп берген жок автор. Демек В варианты дагы туура эмес экен. Андай эмесе Б вариантына өтсөк, курмандык чыгымдардын санын азайтуу мүмкүн экендигин айгинелейт дейт. Бул жоопко мен толугу менен 100%га мен кошулбаймын. Себеби бизге автор биз ушундай курмандык чыгымдар аз болсо экен,
аз болуу жолдорун кантип тапсак болот деген ойдо башында айткан, кандайдыр бир максат коюу иретинде, бирок аягында жыйынтыгында биз ушундай иштерди кылбасак же болбосо ушундай учурларда курмандык чыгымдар аз болот экен деген оюн эч айткан жок. Демек биз Б вариантындагы туура эмес экен деп айта алабыз ишеничтүү түрдө. Эми А вариантын карап көрсөк, бизде азырынча 3 вариант тең туура эмес болуп жатат. А варианты кырсыктын алдын алуу мүмкүнчүлүгүнүн пайда болуу дейт. Кандай максатты көздөп жатат? Мында балдар кырсыктын алдын алуу мүмкүнчүлүгүнүн пайда болуусун бул жакта үмүт кылат деген бар бир сөз, мүмкүнчүлүгүн үмүт кылат. Мында А варианты туура, анткени тексттин башында азыр автор үмүт кылганда кырсыктын алдын алуу мүмкүнчүлүгүн кантип биз токтотсок болот деген сыяктуу. Азыр биз тексттин башына өтсөк, мынакей Япониядагы катуу жер титирөө менен коштолгон цунами соңку күндөрү көпчүлүктүн көңүл борборунда болуп келет. Албетте, табигый кырсык жараткандын жазмышы бар. Бирок мындай башка түшкөн кырсыктын алдын алууга курмандыктардын жана чыгымдардын санын бир кыйла азайтууга болор беле деген суроо туулат дейт. Мына ошол суроого жооп табуу үчүн айрым маалыматтарга таянып, бул табигый кырсыктын келип чыгышын дагы тереңден түшүнүүгө аракет кылабыз дейт. Демек, мындай үмүт кылып жатыптыр, биз ушундай кырсыктардан арылсак экенбиз, бизде азыраак кырсыктар болсо экен деп. Демек, А варианты туура деп белгилеп алабыз. Сиздерге түшүнүктүү жана кызыктуу болуп жатат деген ойдомун. Анда эмесе 4-чү суроого өтсөк. Тексттин 29-49 саптарында автор дейт. Автор эмне деген ойду айткан. Демек, биз ошо эмне ойду айткандыгын издеп таап туура белгилешибиз керекпиз. Бирок биз 29-49 саптар деп бул жакта белгиленип тургандан кийин биз сөзсүз түрдө суроону окуп алып туруп 29 саптан 49 сапка чейин барып жылдырып алып окуганыбыз туура эмес болуп калат. Себеби мен буга чейинки сабактарда дагы айта кеткем, сөзсүз түрдө суроодон кийин 4 вариантты тең окуп чыгып, анан гана туура жоопту таба албасак биз окуп көрсөк болот деген. Анда кеттик А варианты. Башында айткан ойлорунун тууралыгын далилдөөдө дейт. Жердин катмарларын сүрөттөп берүүдө дейт. Энергиянын бир түрдөн экинчи түргө кантип айланганын айтып берүүдө дейт. Кубулуштун себептерин түшүндүрүүдө дейт. Кубулуштун себептерин түшүндүрүүдө. Анда эмесе мен азыр бул жактан туура жоопту таптым варианттарын окугандан кийин эле, бирок сиздер менен кантип табуу керек деген суроого жооп берүү үчүн мен 29 саптан 49 сапка чейин сиздер менен биргеликте окуп, анан туура жоопту ишеничтүү түрдө белгилөөгө аракет кылалык. Анда эмесе кеттик. Мынакей достор, бул жакта 30 сап турат. Демек, биз 29-дан башташыбыз керекпиз, дагы алдыга өтөт экенбиз. Ошондо мынакей 29 сап, бул 25, 26, 27, 28, 29. Анда кунт коюп угабыз. Жердин төмөнкү катмары калың катмарды түзгөн бир тектүү зат эмес. Тескерисинче бөлүк-бөлүктөрдөн туруп, бири-биринин үстүнө төшөлгөн химиялык курамы ар башка болгон катуу катмарлардан турат. Бул бөлүктөрдүн көлөмү да ар башка. Мисалы, узундугу бир нече миң чакырым, бийиктиги болсо 15 чакырымдан 200 чакырымга чейин болот. Мына ошол бөлүктөр, катмарлар гравитациянын жердин өз огунда айлануусунан жана башка себептерден улам өз ара жылышып сүрүлүп турат да, мындан улам пайда болгон энергия ал жердеги чыңалууну пайда кылат.
Ал чыңалуу энергиясы улам артып отуруп, жетер жерине жеткенде тоо тектеринин сынып бөлүнүшүнө алып келет. Мында тоо тектеринин потенциалдык энергиясы кинетикалык энергияга айланат да, сейсмикалык толкун түрүндө бардык багытты көздөй тарайт. Жогору карай багытталган толкун жердин эң жогорку катмарына жеткенде, жер алдынан келген сокку катары сезилет да, ал жерде силкинүүнү пайда кылат дейт. Демек, балдар, биз 49-сапка чейин окууга деген 50-сап бул жактан башталып жатат. Биз ошондуктан 49-сап менен бүтүрдүк. Эгерде биз 50-сапты да кошуп окуй турган болсок, анда туура жоопту табуубузга тоскоолдук жаратат. Анда кеттик кайра сурообузга. Мында ар бир вариантка токтолуп өтсөк, башында айткан ойлорунун тууралыгын далилдөөдө дейт. Жок, туура эмес. Башында билесиздер, ушундай цунами, жер титирөөлөр болуп жатат. Ушул жер титирөөлөрдөн кантип биз арылсак болот, кандай жолдор бар деген үмүт менен гана автор текстти баштаган. Демек, А варианты туура эмес экен. Бирок эгерде башында бир нерсени бизге айтып, биз уга элек нерсени айтып, аягында ошол нерсеге мындай далил катары көрсөтүп, жыйынтык чыгарып берсе, анда А варианты туура деп эсептемекпиз. Андай болбогондуктан А варианты туура эмес экен. Б вариантына өтсөк, жердин катмарларын сүрөттөп берүүдө дейт. Чындыгында 29-саптан 49-сапка чейин автор жер катмарын бизге сүрөттөп берди. Ал жакта кандай кубулуштар болот, эмненин айынан силкинүү пайда болот деп, силкинүү бул жер титирөө экенин билесиздер. Ошондуктан азырынча биз Б вариантын туура деп туралык, бирок белгилеп эле коюп, В, Г вариантын унутуп калбашыбыз керекпиз. В варианты энергиянын бир түрдөн экинчи түргө кантип айланганын айтып берүүдө дейт. Бул жакта бизге бир энергиянын экинчи түргө кантип айланганын айтып берген жок автор. Демек, В варианты дагы туура эмес экен. Г варианты бул кубулуштун себептерин түшүндүрүүдө дейт. Бир кубулушту алып, анын себептери ушундай болот экен деп бизге автор айткан жок. Анда Г вариантында биз туура эмес деп белгилейбиз дагы. Б варианты жердин катмарларын сүрөттөп берди деп биз Б варианты туура жооп катары таптык. Белгилеп алыңыздар. Анда эмесе кийинки биздин акыркы сурообузга өтсөк. 5-чи суроо. Жер титирөө сөзүнүн ордуна текстте дагы кандай сөз колдонулду дейт. Жер титирөө деген сөздүн ордуна дейт, балдар, жер титирөө. Анда кеттик. А варианты силкинүү, сейсмикалык толкун, плиталардын кыймылы, жана Г варианты жылышуу, сүрүлүү дейт. Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Мен ойлоп жатамын, биз бир эле окуганда эле туура жоопту таптык деп. Анткени тексттен бир-эки жерден мен окуп жатканда байкагам, жер титирөөнүн ордуна силкинүү деген сөздү автор колдонгондугун. Азырынча мен А вариантын туура дей турам. Андан кийин бул жакта жылышуу жана сүрүлүү дагы туурарак жоопко дал келип жатат. Бирок биз бул суроону же А же Г варианты туура окшойт деп белгилеп койбошубуз керекпиз. Андыктан силкинүү же болбосо жылышуу, сүрүлүү деген сөздөрдү тексттен бат-баттан көз жүгүртүп карап көрүүгө аракет кылалык. Эмесе кеттик. Силкинүү жана жылышуу, сүрүлүү сөздөрү. Бул жакта да жок экен. Бул жакта да жок экен. Мынакей карасаңыздар, силкинүүнү пайда кылат дейт. Жогору карай багытталган толкун жердин эң жогорку катмарына жеткенде,
жер алдынан келген сокку катары сезилет да, ал жерде дейт, жерде биз жашап аткан жерде силкинүүнү пайда кылат дейт. Көрүнүңүздөр достор, демек силкинүү деген сөз бизде туура жооп катары болду. Анткени жылышуу, сүрүлүү деген кандайдыр бир нерсе ордунан жылып жатса, ал жылышуу болмок. А силкинүү болсо бул жердин титиреп жаткандыгын билдирип жатат. Ал эми жылганын же сүрүлгөнүн эмес, силкингенин, титирегенин. Демек биз А вариантын туура деп белгилесек, жаңылыштык кылган болбойбуз. Мен азыр туура жоопту билип турсам дагы, эмне үчүн кайра текстке кайрылып, ушу силкинүү жана жылышуу, сүрүлүү деген сөздөрдү издеп көрдүм. Анткени мен силкинүү деп койсом, сиздердин араңыздарда бирөөңүздөр жылышуу, сүрүлүү болчу, эмне үчүн силкинүү болуп калды деген ойдо болбош үчүн мен карап сиздерге далилдеп бердим. Эгерде күмөн санап жатсаңыздар, ушундай жол аркылуу дагы бир эле сөздү тексттен издеп көрсөңүздөр болот. Бир эмес, балким 3 вариант тең туура болуп жатат сиздердин оюңуздар боюнчачы, бирок кайсынысын туп-туура болду экен деген ойдо болсоңуздар, анда артка сөзсүз түрдө азыркыдай болуп текстке кайрылып, өзүңүздөрдү мындай күмөн калбаш үчүн так белгилесеңиздер болот экен. Аны эмесе А варианты туура болду, белгилеп алыңыздар. Ушуну менен достор, биздин бүгүнкү эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмү соңуна жетти. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Бүгүнкү сабактарда дагы өзүңүздөргө аябай керектүү маалыматтарды, кеңештерди ала алдыңыздар деген ишеничтемин. Саламатта калыңыздар. Көңүлдүү күн каалайм.